Биздин кымбаттуу көрөрмандар, психолог деген бул деген окутулган, атайын даярдалган адис. Эгер биз баарыбыз бала төрөлгөндөн баштап баарыбыз чын ден соолук каалайбыз. Биздин ден соолук жалаң эле биздин денебизге же соматикага деп коет, аны илимий тил менен багытталган эмес. Биздин ден соолук эки түрүнө бөлүнөт. Бул соматикалык ден соолук, биздин денебиздеги болгон процесстер, жана психологиялык. Биздин психикабыз бул деген мээнин ошон функциясы болгондуктан мээден ар бир органга команда кетет. Демек, биздин мээбизге, ой жүгүртүүбүзгө, жүрүм-турумубузга жана эмоцияларыбызга биз көңүл бурсак, анда биздин жашообуздагы жакшы багытка түшүшү мүмкүн. Ошол үчүн мен сунуш кылат элем. Эгер мисалы силердин жүрөгүңөр ооруса же тишиңер ооруса, силер адистерге сөзсүз түрдө кайрыласыңар. Бирок психикалык жабырык калып аткан боюнча көп эле адамдардын ар кандай коркунучтары бар. Эмне деп ойлошу мүмкүн, балким мен соо эмесмин деген ар кандай бир жалган ойлор болушу мүмкүн да. Мен айтат элемин, биз психикабызга көңүл бурсак, эгер өзүбүздүн жабыркап аткан абалыбызда адистерге кайрылсак, анда кыска убакыттын ичинде эле көп суроолорубузга жооп алып, өзүбүздүн эмоционалдык абалыбызды дагы оңдогонго, жана жүрүм-турумубузду өзгөрткөнгө, жана ой жүгүртүүбүздү дагы туура багытка өзгөрткөнгө абдан сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Ошол үчүн мен чакырат элем, коркпой эле келиңиздер. Дагы бир сунушум, ал деген мисалы чет мамлекетте, бардык өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө психологко барган бул норма катарына кирет. Анткени биз кайсы бир учурда кыйналып жатканда, жабыркап жатсак, өзүбүздүн ресурстарыбыз жетпей калышы мүмкүн. Качан биз психологко кайрылганда, анда биз өзүбүздү түшүнгөнгө дагы көп жолдор ачылышы мүмкүн.